Сәлем достар, бұл Қазақ Story Time, біз бастаймыз. Алтын капастағы көз жаш. Бір бөлік мұздақ төшік жана талкаланган балалық. Түн ортосу. Бөлмөнүн ичиндеги аба ушунчалык оор жана тынч болгондуктан дубалдагы кымбат баалуу сааттын чык-чык эткен үнү мээни тешип өчүдөй угулат. Терезеден түшкөн айдын алсыз жарыгы жибектен тигилген аппак шейшептей жана менин жанымда көңуруп тартып уктап жаткан адамдын жарык кылып турду. Мен шыпты тиктеп кыймылдабай жатам. Денем муздап, ичимден бир нерсе түйүлүп тамагыма келип такалат. Жанымдагы адам оодарылып, оор колум менин белиме кайгондо, бүткүл денемди жийиркен иштин муздак толкуну каптап өттү. Анын деминен чыккан кымбат коньяктын жана тамекинин аралашкан жыты көңүлүмдү айлантып, кускумду келтирет. Мен акырын, ага билгизбей анын колун өзүмдөн түртүп салдым да, төшөктүн эң четине жылып кеттим. Бул адамдын аты Бектур, ал ээлүүгө таяп калган, чачын ак баскан, курсагы салиңдеген, шаардагы эң бай жана таасирдүү адамдардын бири. Ал эми мен болгону 20 жаштамын. Ал менин атам менен тең, балким андан да улуу. Ар бир жолу ал мага жакындаганда менин денем гана эмес, бүтүндөй жан дүйнөм жийиркеничтен титирейт. Анын мага тийген ар бир манжасы териме ысык темир басып жаткандай сезилет. Мен көзүмдү жумуп, бул жөн гана түш, азыр ойгонум деп өзүмдү алдаганга аракет кылам, бирок чындык өтө ташбоор эле. Көптөр мени сырттан көрүп, жыргаган экен, астында кымбат унаа, үстүндө брендик кийимдер, миллионердин ойношу болуп жашап жатат деп ойлошуу мүмкүн. Бирок алар бул алтын капастын ичинде менин тирүүлүү чирип күн сайын өзүмдү өлтүрүп жатканымды кайдан билишсин. Бул тозокко мен өз каалоом менен келген жокмун. Бул тозоктун эшигин мага өзүмдүн ата-энем ачып берген. Караңгы түн жана жабылган эшик. Мындан туура 1,5 жыл мурун мен 19 жаштагы, көздөрүндө оту жанган, эч кимге жамандыгы жок, келечекке миңдеген кыялдары бар студент кыз элем. Менин атым Айзада. Биздин үй бүлөдү катал, эски чыл-чүнүктөр менен жашаган үй бүлө болчу. Атам сөзү эки кылгыз, каардуу адам эле. Мен андан өмүр бою коркуп чоңойдум. Ал эми апам ар дайым атамдын көзүн карап, өзүнүн пикири жок, көлөкө сыяктуу аял болчу. Ошол каргашалуу түнү менин жашоом түп тамырынан бери өзгөрдү. Мен университеттеги курбуу кызымдын туулган күнүнөн бир аз кечигип, саат кечки 10-да үйгө келдим. Эшикти ачсам, үйдүн ичиндеги атмосфера бароон алдындагы тынчтыктай үрүй учурарлык экен. Конук бөлмөсүндө атамдын көздөрү канталап, колунда менин телефонумду кармап отуруптур. Ал менин бөлмөмө кирип, кубаттагычта, зарядкада калган телефонумду текшерип чыккан экен. Келдиңби, бузулган неме? Деп атам ордунан атып турду. Мен эч нерсени түшүнбөй. Ата, эмне болду? Деп коркуп кеттим. Атам менин жаныма келип, телефонумдун экранын бетиме такат. Анда курсташ баламдын мага жазган. Айзада, бүгүн сен абдан сулуу болуп турсуң. Сени жакшы көрөм деген жөнөкөй эле билдирүүсү, сымыз ачылып туруптур. Бул баланы мен жөн гана дос катары көрчүмүн, автобуста эч нерсе жок болчу. Бирок атам үчүн бул сөздөр өлүм өкүмү менен барабар эле. Мен сени шаарга окуусун, билим алсын деп жиберсем, сен эркектер менен сүйүшүп, менин намысымды жерге сүйрөп жүргөн турбайсыңбы? Сен менин ак сүтүмдү актабаган, бузулган канчык экенсиң. Деп атам мени бетке катуу чаап жиберди. Соккунун катуулугунан мен дубалга барып сүзүлүп кулап түштүм. Оозуман кан сызылып кетти. Ата, жалынам, угуңузчу. Ал жөн эле курсташым. Автобуста эч нерсе жок. Мен эч кандай жаман иш кылган жокмун. Деп ыйлап анын бутуна куладым. Бирок атамдын көзүнө кан толуп, кулагы дүлөй болуп калган эле. Ал мени чачымдан сүйрөп тургузуп, эшикти көздөй ыргытты. Жогол, менин мындан ары сендей кызым жок.
Бара бер ошол эркектериңе. Менин босогомду экинчи аттачу болбо. Сен мага өлдүң, деп бакырды ал. Мен апама карап: Апа, апаке, жардам бериңизчи. Жок дегенде сиз ишениңизчи мага, деп жалындым. Бирок апам дубалга сүйүнүп алып, үнсүз көз жашын төгүп, атамдан коркканынан мага бир ооз сөз болушуп кое алган жок. Ал мени өз канынан жаралган кызын түнкү саат 11-де суук көчөгө белгисиздикке таштап салды. Тарс. Темир эшик менин алдымдан тарс этип жабылды. Үстүмдө жука куртка, бутумда күз кепич, колумда эч нерсе жок. Мен муздак тепкичте отуруп, өкүрүп ыйладым. 2 саат бою эшикти каккыладым, бирок эч ким ачкан жок. Атамдын сен мага өлдүң деген сөзү жүрөгүмдү тийилип жатты. Мен чындыгында ошол түнү тирүүлүү өлгөн элем. Көчөнүн мыйзамы жана жалгыздык. Ошентип менин көчөдөгү жашоом башталды. Барар жерим, таянар тоом жок болчу. Курбуларымдын үйүндө 2-3 күн түнөдүм, бирок эч кимге ашыкча жүк болгум келген жок. Окуумдан да чыгарылдым, анткени контрактымды төлөй албай калдым. Күндөрдүн биринде мен автобекетте, автовокзалда түнкүсүнүшүп ач карны отургам. 3 күндөн жеген эмесмин. Курсагым ачып көз алдым караңгылап, жашоодон толугу менен түңүлгөн элем. Кимдир бирөө мени өлтүрүп эле салса экен деп тилеп отургам. Дал ошол маалда менин алдыма кымбат баалуу кара жол тандабас унаа келип токтоду. Андан жашы элүүлөргө чамалап калган, костюмчан, жыты аңкыган адам түштү. Бул Бектур болчу. Ал мага келип, үстүмдөгү жука кийимимди, титирип турган денемди көрүп: Кызым, сен бул жерде эмне кылып отурасың? Үшүп калыпсың го. Жүрү, менин унаама отур, жок дегенде жылынып ал, деди жумшак үн менен. Ачкачылыктан жана сууктан мээм иштебей калган эле. Мен эч нерсени ойлонбостон анын унаасына отурдум. Ал мага ысык чай, тамак алып берди. Менин тагдырымды угуп, башын чайкап аяп жаткансыды. Сенин ата-энең кандай таш боор адамдар. Ушундай жаш, сулуу кызды көчөгө кантип таштасын? Кабатыр болбо, мен сага жардам берем. Менин бош турган батирим бар, ошол жакта жашап тур. Жумуш таап алгыча мен сага колдоо көрсөтөм, деди ал. Мен аны Кудайдын мага жиберген куткаруучу периштеси деп ойлодум. Анын сөздөрүнө ишенип, ага чексиз ыраазы болуп, ал сунуштаган кымбат батирге көчүп бардым. Биринчи жума баары сонун болчу. Ал мага тамак аш алып келип берип, жылуу сүйлөп жүрдү. Мен ага атамдай эле көрүп, сыйлап жаткам. Бирок шайтан ар дайым периштенин маскасын кийип келет эмеспи? Жырткычтын оянышы жана алтын капас. Батирде жашаганыма 10 күн болгондо Бектур кечинде мас болуп келди. Анын мурдагы мээримдүү жүзүнүн ордун, жаны бардын кумарланган, коркунучтуу көз карашы элеген эле. Ал эшикти ичинен кулпулап менин жаныма келди. Мен сага ушунчалык жардам бердим, Айзада. Эми сен мага карызыңды кайтарышың керек, деди ал, үнү каргылданып. Мен коркуп кетип, артка чегиндим. Бектур байке, сиз эмне деп жатасыз? Жакындабаңыз мага. Мен сизге кызыңыздаймын го, деп кийкирдим. Ал менин сөзүмө мыскылдай күлүп жиберди. Менин кызым үйдө, жылуу жумшак төшөктө уктап жатат. Ал эми сен көчөдөн мен таап алган буюмсуң. Эгер мен болбосом, сен ал жакта өлүп калмаксың же 10 эркекке кор болмоксуң. Мен сени сатып алгам, деп ал мени чачымдан сүйрөп төшөккө ыргытты. Ошол түнү менин жан дүйнөм экинчи жолу, бирок бул ирет биратала өлдү. Мен канчалык кыйкырып, жулкунсам да, анын оор денесине, таш боор күчүнө туруштук бере албадым. Ошол түнү ал менин бүкүндүгүмдү, кыздыгымды гана эмес, менин адамдык намысымды, келечекке болгон үмүтүмдү тартып алды. Мен ыйлап канга боелуп бурчта отурганда, ал үстүнө халатын кийип, мага $1 пачка ыргытты. Эртең барып өзүңө жакшынакай кийим, дерди ал. Эми сен меникисиң. Качып кетем деп ойлобо.
Сени баары бир таап алам, анда мен сени эмес, сени көчөгө ыргыткан ата энеңди жок кылам. Түшүндүңбү? Ошол күндөн баштап мен анын буюмуна, анын алтын капастагы куулуна айландым. Ал мага кымбат унаа алып берди, бренд кийимдерди кийгизди. Бирок ар бир түнү ал менин бөлмөмө кирип келгенде, мен өзүмдү дүйнөдөгү эң кийир, эң төмөн адам катары сезем. Ал мени өбүп кучактаганда, анын карыган терисинен жийиркенип, ичимден өзүмдү өзүм өлтүрүп салгым келет. Күн сайын күзгүдөн өзүмдү карап, ата, апа, силердин намсыңар ушул беле. Мени бир жалган сымс үчүн кууп чыгып, эми мени ушул 50 жаштагы чалдын төшөгүнө өз колуңар менен салып бердиңерби деп ыйлайм. Бирок менин ичимде акырындап бир күч, бир үмүт айгооно баштады. Мен бул жийиркеничтүү жашоодон чыгуунун жолун издеп жүрдүм. Анткени мен мындай өлгүм келген жок. Жана ал жол күтүлбөгөн жерден өтө кооптуу кырдаалда пайда болгону турдуу алтын капастагы көз жаш. 2 бөлүк күзгүдөгү бөтөн аял жана коркунучтуу сыр. Бектурдун шаардын барборундагы элиталык, күзөтү бекемделген батиринде менин жашоом бир калыпта, бирок өтө муздак сценарий менен өтүп жатты. Мен таңга маал айгоном. Күзгүгө барып өзүмдү карайм. Менин алдымда мындан 1,5 жыл мурунку көздөрү жайнаган, күлкүсү шыңгыраган 20 жаштагы Айзада эмес, таптакыр бөтөн, көздөрүнүн нуру өчкөн, кымбат баалуу макияж менен өзүнүн кайгысын жашырган жансыз куучак турат. Бектур мага эч нерседен кем кылбайт. Шкафым толо кымбат бренд кийимдер, кутучамда алтын, бриллиант жасалгалар жатат. Анын айтымында мен анын ханышасымын. Бирок ал мени ханыша эмес, өзү каалаган убакта ойноп, каалаган убакта булочка ыргытып сала турган кымбат баалуу оюнчу катары көрөрүн мен абдан жакшы билем. Анын үйдө болгон ар бир күнү мен үчүн чыныгы тозок. Ал жумуштан келет, кымбат коньягын ичет. Анан мени өзүнүн тизесине отургузуп алып, менин жаш, назик денемди өзүнүн чор баскан, карыган колдору менен сылай баштайт. Карачы, кандай сонуусуң? Мен сени көчөдөн таап келбегенде, азыр кайсыл таштанды да чирип жатмак элең. Сен мага өмүр бою карыздарсың, Айзада деп кулагыма шыбырайт. Анын оозунан чыккан ичимдиктин, тамекинин жана кандайдыр бир карлыктын жыты аралашкан деми менин өпкөмдү кысып, жүрөгүмдү айлантат. Бирок мен жылмаюуга, ага, ооба, сизге рахмат деп айтууга мажбурмун. Анткени мен бир жолу ага каршы сүйлөп, аны түртүп салганымда, ал мени чачымдан сүйрөп бөлмөгө камап, 2 күн суу да, тамак да бербей койгон. Мен сени сатып алгам, менин эрежем менен ойнойсуң деген анын сөздөрү мээме биратола кагылып калган. Ошондон бери мен ичимден канжылап турсам да, сыртымдан ага моюн сунуп, жансыз куучактын ролун мыкты ойноп калдым. Элес болгон эне Мээрими, базардагы кездешүү. Күндөрдүн биринде Бектур мага акча берип, өзүнүн жеке айдоочусу жана күзөтчүсү Руслан менен чогуу дүкөнгө барып келүүгө уруксат берди. Руслан 30 чамасындагы, үн чыгарбаган, Бектурдун эң ишенимдүү адамдарынын бири эле. Ал мени дайыма көлөкөдөй ээрчип, ар бир кадамымды көзөмөлдөп турчу. Биз шаардагы эң кымбат соода барборлорунун бирине келдик. Мен 2 кабаттагы бутиктерди аралап бара жатып, эскалатордон түшүп келе жаткан бир аялды көрүп, ордумда катып калдым. Жүрөгүм оозума тыгылып, демим кысылып кетти. Бул менин апам болчу. Ал мурдагыдан да картайып жүдөп кетир. Үстүндө баягы 50 жыл мурунку эски пальтосу. Колунда оор желем баштык пакет. Апам да мени көрдү. Анын көздөрү бакырайып, колундагы баштыгы түшүп кете жаздады. Ал менин үстүмдөгү $1000 турган норка тонумду, колумдагы кымбат баалуу сумканы, анан менин артымда кабагын түйүп турган күзөтчү Русланды көрдү. Биз бири-бирибизди 10 секунддай үнсүз тиктеп турдук.
Апамдын көзүнөн жаш тегеренип кетти. Анын көз карашында кызым, сен тирүү белең, кечир мени деген миңдеген сөздөр бар эле. Мен дагы ага карай бир кадам таштадым. Апаке, мени куткарчы бул тозоктон деп мойнуна асылып, өкүрүп ыйлагым келди. Бирок дал ошол маалда Руслан менин чыканагымдан катуу кармап: Айзада, убакыт бүттү. Бектур байке чалып жатат. Кетебиз, деди муздак үн менен. Мен апама акыркы жолу карадым. Апам мага карай кадам таштамакчы болду, бирок атамдын каары эсине түштүбү, же менин жанымдагы күзөтчүдөн корктубу? Айтыр, башын жерге салып, тескери бурулуп басып кетти. Апамдын ошол бурулуп кеткен караны менин жүрөгүмө экинчи ирет, бирок бул жолу эң катуу сокку болду. Алар мени чындап эле өлтүрүшкөн экен. Апам мени көргөндө да каргоп кала албады. Менин эми эч кимим жок, деп ойлодум. Унаада үнүмдү чыгарбай, терезени карап ыйлап келе жаттым. Ошол күндөн баштап мен ата-энемден үмүт үзүп, өзүмдү өзүм гана куткарышым керектигин толук түшүндүм. Бул алтын капаста жатып чирип өлгүм келген жок. Жашоо үчүн, эркиндик үчүн күрөшүүгө убакыт келген эле. Жабык эшик артындагы сыр. Бектурдун батиринде бир бөлмө бар болчу. Анын жеке кабинети. Ага кирүүгө мага дагы, үй жыйнаган кызматкерге дагы катуу тыюу салынган. Эшиги дайыма код менен жабылчу. Мен бул үйдөн качып чыгуу үчүн мага акча, документтерим, паспортумду Бектур биринчи күндөн эле тартып алып, сейфине катып койгон. Жана эң негизгиси, компромат керек экенин билчүмүн. Анткени мен жөн эле качып кетсем, Бектур мени жердин түбүнөн болсо да таап алып, өлтүрүп саларын өзү айткан. Мага аны коркута турган, менин артымдан издөө салбай тургандай кылып бууп коюу турган курал керек эле. Арадан 2 ай өттү. Кыштын катуу суук түндөрүнүн бири. Бектур достору менен манчоого, саунага барып абдан мас болуп келди. Ал кийин чечип жатып, костюмунун чөнтөгүнөн ачкычтардын жана чиптин, кабинетинин электрондук ачкычы түшүп калганын байкаган жок. Ал төшөккө кулап, камурук тартып терең уйкуга кетти. Менин жүрөгүм дөкүлдөп согуп жатты. Бул менин жалгыз мүмкүнчүлүгүм эле. Мен акырын ордуман туруп, халатымды кийдим. Жерде жаткан чипти алып, бутумдун учу менен басып кабинетке бардым. Калдырум титиреп, чипти эшикке бастым. Пип! Эшик үнсүз ачылды. Кабинеттин ичи караңгы, кымбат баалуу жыгачтын жана тамекини жыта-жыттанып турду. Мен эшикти ичинен ирип, кичинекей фонаригимди күйгүздүм. Стөлдүн тартмаларын ачып карай баштадым. Ал жерден мен өзүмдүн паспортумду таптым. Аны дароо халатымдын чөнтөгүнө салдым. Бирок мени үрүй учурган нерсе стөлдүн эң астыңкы тартмасында жаткан эле. Бул калың, кара папка болчу. Мен папканы ачып карап, демим ичиме тыгылып калды. Анын ичинде менден башка дагы 5 жаш кыздын паспортторунун көчүрмөлөрү, сүрөттөрү жана алардын ата-энелеринин тилкаттары, распискалары жүрүптүр. Бир тилкатты окуп чыктым. Мен ушул кыздын атасы. Бектур мырзадан алган $20,000 карзымдын ордуна кызымды анын кызматына берүүгө макулмун. Эч кандай доом жок. Менин көз алдым караңгылап кетти. Кудайым-ай! Бектур жөн гана мага жардам берген бай эмес экен. Ал жаш кыздарды сатып алган, аларды өзүнүн кулуна айланткан, ата-энелеринин карызы үчүн кыздарын төшөккө мажбурлаган шыныгы монстр, педофил экен. Сүрөттөрдөгү кыздардын баары 18-20 жаштагы, көздөрү муңга толгон кыздар эле. Алардын тагдыры эмне болду экен? Алар тирүү бекен. Мен папканын эң артына катылган кичинекей флешканы таптым. Бул флешкада эмне бар экенин билбесем да, Бектур үчүн өтө маанилүү экенин ичимден сездим. Мен флешканы да чөнтөгүмө салдым. Эми менде курал бар эле.
Коркунучтуу оюндун башталышы жана күтүүсүз жардамчы. Мен кабинеттен чыгып, бөлмөгө кайтып келдим. Бектур дагы деле каңурук тартып уктап жатты. Мен паспортумду жана флешканы кышкы ботумдун, өтүгүмдүн ичиндеги тамандын алдына катып салдым. Жүрөгүм ордуна келбей, таң аткыча кирпик каккан жокмун. Бул желмагуздун жанында 1 секундда калууга болбойт эле. Бирок мен даярдыксыз качсам, көчөдөн эле Руслан кармап алмак. Качуу планымды ишке ашыруу үчүн мага үйдүн ичинен жардамчы керек болду. Жана мен ал жардамчыны таптым деп ойлойм. Акыркы жумаларда Бектурдун айдоошусу Руслан бир аз өзгөрө баштаган. Бектур мени башкалардын көзүнчө басынтип кыйкырганда, Русландын көздөрүнөн аяу сезимин, кандайдыр бир жийиркеничти Бектурга карата байкап калчумун. Руслан өзү да Бектурдун кулчулугунда анын кандайдыр бир кир иштерине байланып калган адам экенин сезгем. Күндөрдүн биринде Бектур үйдө жок кезде Руслан мага дүкөндөн буюмдарды алып келип берди. Мен эшиктин алдында анын колунан пакетти алып жатып, атайын колумду титиретип, пакетти түшүрүп жибердим. Анын ичиндеги алмалар жерге чачылып кетти. Руслан отура калып алмаларды тере баштады. Мен да эңкейдим. Экөөбүздүн көзүбүз чагылыша түштү. Мен көзүмдүн жашын токтотпой, ага жалдырап карадым. Руслан байке. Мен бул жерде өлөм. Ал мени өлтүрөт деп шыбырадым, үнүмдү эң төмөн чыгарып. Сиздин да карындашыңыз бар чыгар. Жалынайын, мага жардам бериңизчи. Мен бул жерден кетишим керек. Менде ага каршы документтер бар. Русландын жүзү таштай катып көздөр жүрүп кетти. Ал тез эле ордунан туруп, Айзада, сен эме деп жатканыңды билесиңби? Эгер ал муну укса, экөөбүздүн тең башыбызды кесип, таштандыга ыргытат. Мен эч нерсе уккан жокмун деди да, эшикти карай бурулду. Менин акыркы үмүтүм талкалангандай болду. Эгер ал Бектурга айтып койсо, бүгүн менин акыркы күнүм болмок. Бирок эшикти жаап баратып, Руслан 1 секундка токтоду да, артына карабай туруп шыбырады. Жума күнү ал Москвага учуп кетет. Мен сени аэропортко чейин узатып кайра келем. Ошол күнү саат кечки 8-де даяр бол. Анан эшикти жаап чыгып кетти. Менин демим ичиме тыгылып, дубалга сүйөнүп кулап түштүм. Кудайым ай. Жардам бар экен. Адамгерчилик бар экен. Тагдыр чечүүчү ката жана тузактын жалына. Жума күнү келди. Бектур чемоданын даярдап, костюмун кийип жатты. Мен адаттагыдай эле сүйүктүү Куурчактын ролун ойноп, анын галстугун байлап берип жаткам. Мен 3 күндө келем, алтыным. Үйдөн эч жакка чыкпай, мени күтүп отур деди ал, менин бетимден өп. Анын тийгенинен денем жийиркеничтен жыйырылып кетсе да, жылмайып турдум. Ал Руслан менен чогуу аэропортко кетип калды. Эшик жабылар замат, мен бөлмөгө чуркап кирип, өзүмдүн кичинекей сумкамды даярдай баштадым. Ичине кышкы ботумдагы паспортумду, флешканы жана Бектурдун чөнтөгүнөн уурдап чогултуп жүргөн бир аз долларды салдым. Мен даяр элем. Эми саат 8-ди, Русландын келишин гана күтө калган. Бирок саат 7:30 эшиктин кулпусу буралып ачылган үн угулду. Мен ордуман атып туруп, коридорго чыктым. Эшиктен Руслан кирип келет го деп ойлогом. Бирок басагодо көздөрү каарданган, бети кызарып, колунда менин катылган сумкамды, аны мен байкабас эшиктин алдына коюп койгон элем. Бектурдун рейси жылдырылыппы, же ал бир нерсесин унутуп калып кайтып келдиби, айтор, ал эрте кайтып келген эле. Ал сумкамдын ичин ачып, менин паспортумду жана флешканы алып чыкты. Качкын келдиби, кичинекей канчык, деп акырды Бектур, үнү батирдин ичин жаңыртып. Ал мага карай жолборчу атылып келди. Ошол маалда мен үчүн тозоктун жаңы, эң коркунучтуу эшиктери ачылганын түшүндүм. Эми ал мени аябайт эле. Бул алтын капастын ичинде менин каным төгүлгөнү турду, алтын капастагы көз жаш. 3 бөлүк, жырткычтын каары жана жалындуу күрөш.
Коридордун ичиндеги аба тоңуп калгандай болду. Бектурдун колундагы менин паспортум жана флешка менин өлүм өкүмүмдөй көрүнүп турду. Анын көздөрү канталап демей ылдамдап, тамырлары көөп чыккан эле. Ал эми мен болсом, бучка кысылган, титиреп калтыраган каргоосуз тышканга окшоп турдум. Качкың келдиби? Деп дагы бир жолу акырды ал, мага карай кадам таштап. Мен сага эмне кылдым, а? Көчөдө иттей болуп тоңуп жаткан жериңден алып келип, адам катары кийиндирип, курсагыңды тойгузуп койгонуң үчүн мага ушинтип жооп бересиңби? Жок? Бектур байке, жалынам. Мен качайын деген жокмун деп титиреген үн менен актанууга аракет кылдым, артка чегинип. Бирок аркамда дубал гана бар эле. Бектур менин сөзүмдү укуусуда келген жок. Ал колундагы флешканы бетиме такат. Анан мына бул эмне? Менин кабинетиме кирүүгө кантип атындың, канчып? Менин документтеримди уурдап, мага шантаж кылгың келдиби? Сенин артыңда ким турат? Ким сага буйрук берди? Ал мени алкымымдан катуу кысып дубалга такап алды. Анын жоон, түктүү манжалары кекертегиндей бууп, демим кысылып баратты. Көз алдымда кызыл тегеректер пайда болуп, кулагым чуулдап кетти. Мен эки колум менен анын колун тырмап, өзүмдү бошотууга аракет кылдым, бирок анын күчү алда канча көп эле. Сен ойлоп жатасыңбы, менин сырымды билип алып, полицияга барып мени каматалам деп? Деди ал, жүзүн менин бетиме жакындатып. Анын оозуна чыккан сасык демей көңүлүмдү айлантты. Полиция сени укпайт. Мен аларды эбак эле сатып алгам. Бул флешкада сенин тагдырыңа окшош 5 кыздын маалыматы бар. Алар кайда деп ойлойсуң? Мен аларды чет өлкөгө, араб шейхтерине сатып жибергем. Ал эми сени өзүмө калтырсамбы дегем. Бирок сен өтө акылдуу болуп кетиптирсиң. Мен сени ушул эле жерден өлтүрүп, денеңди бөлчөктөп токойго ыргытып салам. Эч ким сени издебейт. Сенин ата-энең да сенден баш тарткан. Бул сөздөр менин мээме октой кадалды. Ал мени куткаруучу эмес, накты адам саткан соодагер, трафикинг экен. Анын алтын капасына түшкөн кыздардын баары тирүүлүү сатылып, тозоктун түбүнө кетишкен турбайбы? Ата-энелер кыздардын акча үчүн ушул желмогузга берип жатышканын элестетүү менин акылыма сыйбады. Демин биратоло үзүлүп баратканда, жашоого болгон акыркы инстинкт, өлүм алдындагы адамдын жапайы күчү ойгонду. Мен оң колум менен коридордогу кичинекей үстөлдүн үстүндө турган коло, бронза мүсөндү, статуэтканы кармап алдым. Мен эч нерсени айланбостон, бар күчүм менен ошол оор мүсөн менен Бектурдун башына чаап жибердим. Дүң. Бектур онтоп жиберип, колун алкымымдан бошотту да, башын кармап артка чалыштап кетти. Анын чекесинен кан жарылып, көзүн жаап калды. Акмак канчык. Өлтүрүм сени. Деп бакырды ал, канга боелгон колун мага сунуп. Мен терең дем алып, жанталаша конук бөлмөсүнө карай чуркадым. Бутумда байпакчан элем, тайгаланып жыгылып түшүп, кайра ордума турдум. Артымдан Бектур аюудай күркүрүп келе жатты. Мен бөлмөнүн эшигин ичинен илип алдым. Тарс. Тарс. Ал эшикти бар күчү менен тепкилей баштады. Ач эшикти. Сен баары бир эч жакка кача албайсың. Темир эшик кулпулуу. Терезеден секиресиңби? Секир. 7-чи кабаттан мээң чачырап өлөсүң. Деп ал сырттан жинди немедей бакырып жатты. Менин бүткүл денем калтырап, бурчта кучакташып отуруп ыйлап жаттым. Ал туура айткан. Темир эшик кулпулуу, ачкыч анда. Мен 7-чи кабаттагы терезеден секире албайм. Телефон жок. Менин өлүмүм ушул бөлмөдө келгени турду. Эшиктин илгичи бошоп, сынып баратты. Дагы 2-3 тепсе эшик ачылмак. Күтүүсүздөн. Сырттан эшиктин тепкиленгени тактоп калды. Анын ордуна эркектердин кармашкан, жулкунган үнү угулду. Эмне кылып жатасың? Кою бер мени. Сен кимге кол көтөрүп жатканыңды билесиңби? Деп бакырды Бектур.
Мен адамга кол көтөргөн жокмун. Мен айбанды токтотуп жатам. Деген үн угулду. Бул Русландын үнү эле. Ал аэропорттон Бектурду жалгыз калтырбай, кайра артынан ээрчип келген турбайбы. Көз. Кимдир бирөөнүн оор денеси жерге кулаган үн угулду. Андан кийин тынчтык орноду. Менин жүрөгүм тактоп калгандай болду. Ким жеңди? Бектурбу же Русланбы? Эгер Бектур болсо, эшикти азыр талкалап кирип мени өлтүрөт. Эшиктин артынан акырын тыкылдаткан үн чыкты. Айзада. Коркпо, эшикти ач. Бул мен, Руслан, деди ал ентигип. Мен калтыраган колум менен илгичти ачып, эшикти келап карадым. Коридорда Бектур эс учун жоготуп, жерде канга боелуп жатты. Анын жанында Руслан турат. Анын костюму жыртылган, эрининен кан агып жатат, бирок көздөрүндө мага болгон аяу жана чечкиндүүлүк бар эле. Ал өлдүбү? Деп титиреп сурадым, Бектурдун жаткан денесин көрсөтүп. Жок, өлгөн жок. Жөн гана эсинен тааңды. Мен аны катуу уруп салдым. Бирок ал жакында айгонот. Биз тез арада бул жерден кетишибиз керек. Ачкыч менде. Сенин документиң кайда? Деди Руслан мени колуман тартып. Ал паспортумду жана флешканы алып койгон деп ыйлап жибердим. Руслан тез эле Бектурдун чөнтөктөрүн тинтип, менин паспортумду жана флешканы таап чыкты. Аларды менин колума карматты. Кийин тез бол. Бизде 5 мүнөт гана убакыт бар деп буйрук берди ал. Мен пальтомду жана өтүгүмдү шашылыш кийип, Русландын артынан ээрчидим. Биз лифтти күтпөстөн, тепкич менен ылдый көздөй чуркады. Качуу жана түнкү жолдогу сырлашуу. Биз сыртка чыгып, Русландын көзгө анча урунбаган эски унаасына, Бектурдун жол тандабасына эмес, отурдук. Руслан газды катуу басып кароодон октой атылып чыкты. Биз шаардын түнкү, кар аралашкан көчөлөрү менен белгисиздикке карай качып бараттык. Унаанын ичинде жымжырттык. Мен дагы деле коркунучтан титиреп, колумдагы паспортумду жана флешканы көкүрөгүмө бекем кысып алгам. Руслан рулду бекем кармап, күзгүдөн артын тез-тез карап келе жатты. Сиз эмнеге мага жардам бердиңиз? Эми ал сизди да өлтүрөт-гө. Сиз өз жашооңузду тобокелге салдыңыз, дедим үнүмдү араң чыгарып. Руслан оор үшкүрүнүп, жолдон көзүн албай сүйлөй баштады. Айзада, сен мени Бектурдун ишенимдүү кулу деп ойлойсуң. Ооба, мен ага 5 жыл кызмат кылдым. Бирок мен анын кандай кир иштерди кыларын башында билген эмесмин. Мен жөн гана айдоочу болчумун. 1 жыл мурун ал менин карындашымды, менин 19 жаштагы жалгыз карындашымды да ушундай алдап, өзүнүн торуна түшүргөн. Мен муну кеч билдим. Карындашым кордукка чыдабай, көпүрөдөн секирип өз жанын кыйган. Русландын үнү каргылданып, көзүнөн жаш сызылып кетти. Ал рулду, муштуму менен катуу урду. Мен Бектурду ошол эле күнү өлтүрүп салмакмын. Бирок менде эч кандай далил жок болчу. Полиция мени эле камап салмак. Мен андан өч алуу үчүн, анын сырларын ачуу үчүн анын жанында калдым. Анын ишенимине кирдим. Мен шок болуп калдым. Руслан дагы меникиндей тозоктун азабын тарткан адам экенго. Сени көргөндө мен өз карындашымды көргөндөй болдум. Сенин көзүңдөгү коркунуч, сенин үмүтсүздүгүң. Мен экинчи жолу ката кетирүүгө, сени да өлүмгө берүүгө укугум жок болчу. Мен сени куткаруум керек эле, деди Руслан, мага карап жылуу жылмайып. Менин көзүмдөн жаш куюлуп, анын колун кармадым. Рахмат сизге. Сиз мени өлүмдөн алып калдыңыз. Бирок эми биз эмне кылабыз? Бектур эртең эле бүт шаарды көтөрүп бизди табатго. Руслан менин колумдагы флешканы көрсөттү. Жок, ал бизди таппайт. Биз аны табабыз. Бул флешкада анын адам саткан схемалары,
офшордук эсептери жана коррупциялык байланыштары бар. Мен бул маалыматты көптөн бери издеп жүргөм, бирок сейфине кире алган эмесмин. Сен мага эң чоң куралды таап бердиң, Айзада. Биз бул флешканы Улуттук коопсуздук комитетине, УКМК, менин ишенимдүү тааныштарыма өткөрүп беребиз. Эртең Бектур Камалат биздин унаа шаардын четиндеги ээн калган эски дачалардын бирине келип тактоду. Бул Русландын жашыруун жери эле. Биз бул жерде таң атканча бекинип турушубуз керек болчу. Бирок Бектурдай адамды оңой эле жеңип алуу мүмкүн эмес эле. Ал эсине келгенден кийин өзүнүн бардык жалдама адамдарын, коррупциялашкан полиция кызматкерлерин биздин изибизге салган болчу. Таңгамал дачанын сыртында унаалардын жарыгы чагылышып, иттердин үргөн үнү угула баштаганда, биз тозоктун жаңа раунду башталганын түшүндүк. Бектур бизди тапкан эле алтын капастагы көл жаш. 4 бөлүк, жампидалык жана такайдогу тозок. Дачанын эски, чаңы баскан терезесинен күтүүсүздөн чагылышкан унаалардын жарыгы бөлмөнүн ичин күндүзгүдөй жар кылып жиберди. Моторлордун гүлдөгөн үнү, эшиктердин тарс жабылганы жана иттердин арсылдап үргөнү жүрөгүмдү токтотуп сала жаздады. Биз Курчоодо калган элек. Бектурдун адамдары, балким, ал сатып алган полиция кызматкерлери дагы бизди ушул ээн калган дачадан таап келишкен турбайбы. Руслан терезенин четине акырын барып, парданын кычыгынан сыртты шыгалап карат. Анын жүзү кубарып, бирок көздөрүндө эч кандай дүрбөлүң жок эле. Ал терең дем алып, курткасынын ичинен кара түстөгү тапанчасын, пистолетин сууруп чыкты. Анын ок жатарын, магазинин текшерип жаткандагы шарт эткен үнү бөлмөдөгү өлүк тынчтыкты бузду. Алар алтууна менен келишиптир. 20га жакын адам, деди Руслан үнүн акырын чыгарып. Анан мага бурулду. Айзада, биз экөөбүз тең бул жерден чыга албайбыз. Бул мүмкүн эмес. Аларда курал бар, иттери бар. Менин буттарымдан ал кетип, муздак полго отура калдым. Руслан байке. Биз өлөбүзбү? Ал мени өлтүрөт. Сизди да өлтүрөт деп пышактап ыйлап жибердим. Менин көз алдыма Бектурдун кан талаган көздөрү, анын үрүй учурган үнү тартылды. Руслан менин жаныма чөк түшүп отурду да, эки ийнимден бекем кармап, түз көзүмө карат. Анын көз карашында ушунчалык чоң кайрат, ошол эле учурда чексиз муң бар эле. Сен өлбөйсүң, Айзада, сен жашайсың. Мен карындашымды сактап кала алган эмесмин, бирок сени сактап калам. Сен менин карындашымдын өчүн аласың. Ал менин колумдагы флешканы бекем кысып карматты. Мени жакшылап ук. Бул флешкада Бектурдун гана эмес, ага калканыш болуп жүргөн жогорку чиндеги чиновниктердин да аттары бар. Аны жөнөкөй полицияга алып барсаң, сени ошол жерден эле өлтүрүп, флешканы жок кылышат. Ал чөнтөгүнөн кичинекей кагазга жазылган даректи жана телефон номерди алып чыгып берди. Барбордо Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин, УКМК, имаратына барасың. Ал жерде майор Азамат Султанов деген адам бар. Бул менин армиядагы эң жакын досум. Ал эч кимге сатылбаган, таза офицер. Флешканы бир гана ошонун колуна бересиң. Башка эч кимге ишенбе. Сырттан, Руслан. Эшикти ач. Сен баары бир кача албайсың. Эгер кызды тирүү берсең, Бектур байке сенин күнөөңдү кечет деген катуунун угулду. Бул Бектурдун оң колу, эң таш боор жансакчысы Нурбектин үнү эле. Руслан байке, мен сизди таштап кетпейм. Алар сизди өлтүрүшөт, деп мен анын колуна жармаштым. Мен үчүн өз жанын тобокелге салып жаткан бул адамды жалгыз таштоо чыккынчылыктай сезилди. Мени ойлоо. Мен эбак эле өлүмгө даяр болгом, деди Руслан кескен үн менен. Анан мени дачанын аркасындагы кичинекей терезеге жетелеп барды. Бул терезе такайго чыгат. Алар үйдүн алдын гана курчап турушат. Сен такой аркылуу трассага чейин качасың. Артыңа бир жолуда кылчайып караба. Жүгүр, Айзада. Өзүң үчүн, менин карындашым үчүн, флешкадагы тирүүлүү сатып кеткен кыздар үчүн жүгүр.
тарс. Дачанын алдыңкы эшигин балта менен уруп, бузуп башташты. Иттердин үргөнү терезенин түбүнө чейин угулуп калды. Руслан терезени ачып, мени сыртка түрттү. Кош бол, карындашым. Адилеттүүлүк жеңерине ишенем, деди ал акыркы жолу жылмайып. Анан тапанчасын кулуптап, взводго коюп, бөлмөнүн ортосуна барып турду. Анын максаты мага качууга убакыт берүү үчүн бардык соккуну өзүнө алуу эле. Мен музда карга такойдун ичине кулап түштүм. Ок үнү жана такойдогу тозок. Мен такойдун ичине кире бергенде эле артымдан дачанын эшиги талкаланып ачылган үн угулду. Андан кийин бам, бам, бам. Ок атылган үндөр түнкү тынчтыкты тилип өттү. Эркектердин бакырган онтогон үндөрү, иттердин арсылдаганы башталды. Руслан аларга каршы ок ачып, менин качып кеткенимди билгизбеш үчүн алардын көңүлүн толугу менен өзүнө бурган эле. Мен кулагымды жаап, кар кечип, бактарды аралап чуркай баштадым. Караңгы такойдун ичи. Бутумдагы өтүгүм карга батып, тайгаланып кулап, кайра туруп жаттым. Жылаңач бутактар бети колумду чийип, канатып жиберди, бирок мен ооруну сезген да жокмун. Менин кулагымда Русландын артыңа кылчайып караба, жүгүр деген сөзү гана жаңырып турду. Ок үндөрү дагы 5-6 мүнөткө созулду. Анан күтүүсүздөн баары тыптынч болуп калды. Ошол өлүк тынчтык менин жүрөгүмдү токтотуп кое жаздады. Тынчтыктын мааниси бирөө гана эле, кармаш бүттү. Руслан жок болду. Менин көзүмдөн жаш жамбырдай куулуп, кардын үстүнө тамчылап жатты. Кудайым-ай, ал мен үчүн өлдү. Мен үчүн өз жанын берди. Мен даракка сүйүнүп, үнүмдү чыгарбай өкүрүп ыйладым. Бирок тактоп калууга укугум жок болчу. Эгер мен бул жерде кармалып калсам, Русландын өлүмү бекерге кетмек. Арт жактан кыз бул жерде жок. Ал терезеден качыптыр. Иттерди такойго коё бергиле. Аны тапкыла. Бектур байке аны тирүүлүү алып келгиле, деди. Деген катуу үн чыкты. Иттердин үргөнү кайрадан башталды. Алар менин изиме түшкөн эле. Мен бар күчүмдү жыйнап, такойдун ичин көздөй, трассага чыгуучу багытты болголуп чуркай бердим. Өпкүм сууктан жарылып кетейин деп, буттарым тоңуп калыптыр. 2 сааттай тынымсыз чуркагандан кийин, акыры дарактардын арасынан чоң трассанын жарыгы көрүндү. Караңгы трасса жана күмөндүү үмүт. Трассага чыкканда менин түрүм үрүй учурарлык эле. Кымбат баалуу норка тонум баткакка жана карга боелгон, бетимкан аралашма чийилген, чачым уйпаланган. Мен кадимки көчөдө калган кайырчыдай көрүнчүмүн. Бул баягы алтын капастагы ханшанын чыныгы жүзү, эркиндиктин баасы болчу. Таң атып келе жаткан. Трассада унаалар сейрек өтүп жатты. Мен жолдун четине чыгып, колумду көтөрүп, унааларды токтотууга аракет кылдым. Бирок менин түрүмдү көргөн айдоочулар ылдамдыгын кошуп, өтүп кетип жатышты. Жок, мен бул жерде калбашым керек. Иттер жетип келет. Мен артыма такойго карадым. Ал жактан фонариктердин жарыктары жана иттердин үнү жакындап келе жатты. Алар мени таап келишти. Менин өмүрүм мүнөттөр менен өлчөнүп калган эле. Күтүүсүздөн чоң, эски жүк ташуучу унаа, фура, тормозун каркыратып басып, менин жаныма келип тактоду. Кабинанын эшиги ачылып, ичинен өлүлөрдөгү мурултуу бар, карапайым көрүнгөн байке башын чыгарды. Айланайын, кызым. Түн ичинде бул ээн талаада эмне кылып жүрүсүң? Үшүп калыпсың го, чык үйдө, деди ал. Мен эч нерсени ойлонбостон кабинага жөрмөлүп чыктым. Айтып кетиңизчи мени. Жалынам сизге, тезирээк айдаңызчы. Мени өлтүргөнү жатышат, деп пышактап ыйлап жибердим. Байке менин сөзүмдү угуп, тез эле эшикти жаап, газды катуу басты.
Биз ордубуздан жылганда Такойдон Бектурдун 3 адамы жана 2 ит чуркап чыкканын күзгүдөн көрдүм. Алар өлгөрбөй калышты. Биз качып кеттик. Жүк ташуучу унаанын ичи жылуу эле. Байке мага ысык чай куулган термосун сунду. Ичип ал, кызым. Кой, титиребе. Сен азыр коопсуз жердесиң. Кимдерден качып жүрөсүң? Кайда алып барып таштайын? Деп сурады ал. Менин ичимде паранойя, коркунуч бар эле. Бул байкени Бектурдун адамдары токтотуп алсачы. Же бул байке мени полицияга тапшырып койсочу деп ойлодум. Бирок Русландын айткан сөзү эсиме түштү. Мени Барбордогу УКМКнын Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитети башкы имаратына жеткирип коюңузчу. Жалынам сизге. Ошол жерге гана, деди үнүм титиреп. Байке менин абалымдын олуттуу экенин түшүнүп ашыкча суроо берген жок. Макул, кызым. 1 саатта жеткирем, деди ал рулду бекем кармап. Мен колумдагы флешканы сыгып көзүмдү жумдум. Русландын канга боелгон элеси көз алдыман кетпей койду. Мен жетем. Сөзсүз жетем. Сиздин өлүмүңүз бекер кетпейт деп ичимден ант берип жаттым. Адилеттүүлүктүн босогосу, майор Азамат. Биз Борбор калаага келип, чоң сүрдүү УКМК имаратынын алдына келдик. Мен байкеге ыраазычылыгымды билдирип, сыртка чыктым. Таң толугу менен атып, шаар ойгонуп калган эле. Имараттын алдында куралчан, формачан күзөтчүлөр турат. Мен аларга карай бастым. Менин түрүм ушунчалык коркунучтуу болгондуктан күзөтчүлөр мага таң калып карап калышты. Тактогула, жаран. Сизге эмне керек? Деди күзөтчүлөрдүн бири жолумду тосуп. Мага майор Азамат Султанов керек. Жалынам, аны чакырып бериңиздер. Бул өмүр жана өлүм маселеси. Бул жерде өтө маанилүү далилдер бар. Деп колумдагы флешканы көрсөттүм. Күзөтчүлөр бири-бирин карап, рация менен байланышка чыгышты. Майор Султановго. Бул жерде бир кыз келип, сизди сурап жатат. Абалы түшүнүксүз. 10 мүнөттөй убакыт өттү. Бул 10 мүнөт мага 10 кылымдай сезилди. Бектурдун адамдары азыр келип калсачы. Мени ушул жерден эле атып кетишичи деген коркунуч ичимди жеп жатты. Мен ар бир өткөн унаадан, ар бир баскан адамдан шектенип карап турдум. Акыры эшиктен бою узун, жүзүндө катуу, бирок акылдуулук чагылган, 30дардагы аскер формасындагы чыгып келди. Мен майор Азамат Султановмун, сен кимсиң? Деди ал мага сынай карап. Руслан. Мени Руслан жиберди, дедим үнүмдү араң чыгарып. Руслан деген сымды укканда майордун жүзү өзгөрүп кетти. Ал дароо күзөтчүлөргө. Бул кызды менин кабинетиме өткөргүлө. Тез. Деп буйрук берди. Жырткычтын жүзүн ачуу. Биз майордун кабинетине кирдик. Кабинеттин ичи жылуу, коопсуз Мен отургучка отуруп, акыры чыңалууну көйүү берип, өкүрүп ыйлап жибердим. Мен бардык болгон окуяны, менин кантип көчөдө калганымда, Бектурдун алтын капасында көргөн кордугумду, башка кыздардын сатылганын, Русландын карындашынын өлүмүн, жана бүгүнкү түндөгү Русландын жампиталыгын төкпөй чачпай айтып бердим. Майор Азаматтын жаак сөктөрү түйүлүп, муштумун катуу тийди. Руслан. Менин досум. Ал мага бул иштин аягына чыгам деп сөз берген эле. Ал жалгыз өзү ошол желмагөздүн ичине кирип кеткен, деди ал, үнү каргылданып. Мен ага колумдагы флешканы жана паспортумду сундум. Бул жерде бардык далилдер бар. Бектурдун офшордук эсептери, адам саткан телкаттары, сүрөттөр. Жалынам сизге, аны тактатуңуз. Ал мени издеп табат. Ал мени өлтүрөт. Дедим. Майор Азамат флешканы алып компьютерине сайды. Экранда файлдар ачыла баштады. Документтер, видеолор, аудио жазуулар. Майордун көздөрү чоңоюп кетти. Кудайым-ай. Бул жөн эле педофил эмес. Бул эл аралык адам сатуучу синдикат экенго.
Мунун артында биздин генералдарга чейин аралашкан адамдар бар экен. Айзада, сен кандай чоң бомбаны алып келгениңди билесиңби? Бул маалымат үчүн сени гана эмес, бүтүндөй бир айылды өртеп жиберүүгө даяр адамдар бар. Бул сөздөр мени ого бетер коркутуп жиберди. Анда мен эмне болом? Мен эми кайда барам? Деп ыйладым. Майор Азамат ордунан туруп, менин жаныма келди. Коркпо, эми сен жалгыз эмессиң. Сен мамлекеттик карgoого алынасың. Мен азыр эле Атайын багыттагы топту спецназ көтөрүм. Бектурдун качып кетишине жол бербейбиз. Ал бүгүн темир тордун артына түшөт. Ал эми Русланда. Биз аны издөөгө топ жөнөтөбүз. Ал тирүү болушу керек. Диди ал чечкенде үн менен. Ошол күнү эртең менен бүтүндөй шаар дүрбөлөңгө түштү. УКМКнын Атайын багыттагы кызматкерлери Бектурдун элиталык батирин, анын кеңселерин жана шаардын сыртындагы дачаны курчоого алышты. Операция башталды. Мен коопсуз жайда, терезеси жок бөлмөдө отуруп, жыйынтыкты күтүп жаттым. Жүрөгүмдө бир гана суроо бар эле. Руслан тирүү бекен? Бектур колго түшөбү? Же ал өзүнүн миллиарддары жана байланыштары менен бул тузактан да кутулуп кетеби? Менин алтын капастагы көз жашым акыры адилеттүүлүккө жетеби? Же мен өмүр бою коркунучта жашоого мажбур боломбу? Алтын капастагы көз жаш. 5 бөлүк финал. Кыйраган империя жана чыныгы эркиндик. Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин УКМК терезеси жок, дубалдары калың, коопсуз бөлмөсүндө жалгыз отурдум. Алдымда муздап калган чай, ал эми кулагымда дубалдагы сааттын гана чыкылдаган үнү. Ар бир секунд мага кылымдай сезилип жатты. Менин тагдырым, менин өмүрүм ушул мүнөттөрдө шаардын кайсы бир бурчунда чечилип жаткан эле. Көз алдымдан Русландын октун астында калган элеси. Бектурдун кан талаган көздөрү жана такойдогу жанталашып чуркаган түндүн ар бир көз ирмеми кетпей койду. Алар өлгөрдү бекен? Бектур качып кеткен жокпу? Руслан тирүүбү деген миңдеген суроолор мээмди тешип өтүп жатты. Мен эки колума башымды катып, Кудайдан бир гана нерсени, адилеттүүлүктүн орношун тилеп отурдум. Арадан 5 сааттай убакыт өттү. Эшиктин кулпусу буралып, бөлмөгө майор Азамат Султанов кирип келди. Анын үстүндөгү аскер формасы чаң болгон, көздөрүнөн чарчоо байкалып турду, бирок жүзүндө кандайдыр бир жеңиштин, жеңилдөөнүн белгиси бар эле. Мен ордуман атып турдум. Буттарым калтырап, үнүм араң чыкты. Азамат байке. Эмне болду? Ал кармалдыбы? Русланчы? Майор Азамат терең дем алып, отургучка отурду да, мага карап жылмайт. Бул жылмаюу менин жүрөгүмдөгү музду эритип жибергендей болду. Отур, Айзада, терең дем ал. Баары бүттү. Тозок бүттү, деди ал жумшак үн менен. Жырткычтын кулашы, операциянын жыйынтыгы. Азамат байке мага түнкү операциянын кандай өткөнүн төкпөй чачпай айтып берди. Менин алып келген флешкамдагы маалыматтар шынында эле атом бомбасындай жарылган эле. Анда Бектурдун адам сатуу схемасы гана эмес, ага крыша болуп жүргөн эки чоң генералдын жана бир нече соттун аттары, аларга берилген паралардын транзакциялары бар болчу. УКМКнын жетекчилиги дароо штурм жасоого буйрук берген. Бектур өзүнүн элиталык батиринде качып кетүүгө камданып жаткан жеринен кармалыптыр. Ал өзүнүн жеке учагы менен Дубайга учуп кетүү үчүн документтерин даярдап, сейфиндеги миллиондогон долларларды сумкага салып жатканда, Атайын багыттагы кызматкерлер, спецназ, терезеден жана эшиктен бердей кирип келишкен. Ал башында кыйкырып, мен баарыңарды жумуштан айдайм. Силер менин ким экенимди билесиңерби деп бакырыптыр, деди майор Азамат. Бирок биз анын алдына флешкадагы документтерди жана кыздардын телкаттарын таштаганда, анын өңү куп-уу болуп, буттарынан ал кетип кулап түштү. Анын миллиарддары аны бул жолу куткарып кала алган жок. Ал азыр тергөө изоляторунда турат.
Анын империясы толугу менен талкаланды. Мен көзімдін жашын тактота албай, эки колум менен бетимди басып ыйлап жаттым. Кудайым ай, мен эркинмин. Бул желногуз эми эч качан, эч кимдин жашоосун талкалай албайт. Ал Русланчы? Ал тирүүбү? Деп сурадым, жүрөгүм оозума кептелип. Эң башкы коркунучум ушул болчу. Эгер ал мен үчүн өлүп калса, мен бул эркиндик менен кантип жашамакмын? Майордун жүзү бир аз олуттуу боло түштү. Дачага биз димбалдар барганда, ал жерде катуу атышуунун издери калыптыр. Руслан 20 мүнөт бою жалгыз өзү 6 куралчан адамды кармап турган экен. Алсага качууга убакыт берүү үчүн бардык окту өзүнө бурган. Биз жеткенде Бектурдун адамдары качып кетүүгө аракет кылып жатышкан, алардын баарын колго түшүрдүк. Ал эми Руслан? Майор тактоп калды. Мен жок деп кыйкырып жиберүүгө даяр элем. Ал тирүү? Деди Азамат Байке тез эле. Бирок абалы өтө оор. Ал көкүрөгүнүн жана далысынан 2 ок жеген. Көп кан жөгөткөн. Азыр ал аскердик госпиталда операция бөлмөсүндө жатат. Эң мыкты хирургдар аны сактап калуу үчүн күрөшүп жатышат. Ак халаттар жана үмүттүн үзүлүшү. Ошол эле күнү мени аскердик госпиталга алып барышты. Мен реанимация бөлүмүнүн эшигинин алдында муздак отургучта отуруп сааттардын өтүшүн күттүм. Менин көз алдымда Русландын мага акыркы жолу жылмайып, сен жашайсың, Айзада. Кач деген сөздөрү кайра-кайра жаңырып турду. Бул адам менин жашоомдогу жалгыз чыныгы коргоочум, чыныгы баатырым эле. Ал өзүнүн карындашын сактай албаганы үчүн өзүн өмүр бою күнөөлөп, ошол күнөөнүн кунун менин өмүрүмдү сактап калуу менен төлөгөн болчу. 5 сааттан кийин операция бөлмөсүнүн эшиги ачылып, чарчаган хирург чыкты. Биз Азамат Байке экөөбүз тең ага карай чуркадык. Доктор, анын абалы кандай? Деп сурады Азамат Байке. Хирург беткабын чечип, оор үшкүрүндү. Акторду алып чыктык. Бир ок өпкөсүнө жакын тийиптир. Ал абдан күчтүү жигит экен. Биз колубуздан келгендин баарын кылдык. Эми баары анын өзүнүн организминен жана жашоого болгон эркинен көз каранды. Критикалык 24 саат күтөбүз, деди ал. Мен дубалга сүйүнүп үнсүз көз жашымды төктүм. Бирок бул жолу үмүтсүздүктүн эмес, күтүүнүн көз жашы эле. Мен анын жашап кетерине ишендим. 3 күнү гана мени Русландын палатасына киргизишти.